Мен 25 жаштамын, ата-энем айылда жалгыз турушат. Орозого 40 күнгө ниет кылып койгом. Суроо 40 күнгө чыгып келсем, же айылга барып ата-энеме кызмат кылып келсем, кеңешиңиз бериңиз. Ата-эне жаш кызматка муктаж эмес болсо, барып патасын алып келиңиз. 1-2 күн чогуу орозо тутуп, чогуу үйдө таалим кылып, зикр, дуа кылып патасын алып келиңиз. Эгерде кызматка муктаж болуп калса, сизден башка жок болсо, анда ата-энеңиздин кызматын кылыңыз. Анан буюрса, Кудай кааласа, Алланын жолуна чыгасыз. Үйдө бир адам имансыз болсо, калгандардын ибадат өтөт. Ар бир адам өзүнүн кабыры болот. Ар бир адам өзүнүн кылган ишине жооп берет туугандар. Карындашым 2020 жылдын эсебинен 10 күндүк орозо кармоо карыз болуп калган. Ал карыз күндөрүн 2021 жылдын орозо башталганга чейин кармап кутулса зарылбы же бүткөндөн кийин кармасабы. Мурда суроолордон калып кеткен экен да. Эми азыр Рамазандыкын гана кармаш керек азыр. Рамазан бүтөт, Кудайым буйрса, андан кийин айт болот. Айт күнү орозо кармаган арам болот. Кармабаш керек. Андан кийин бир күн өткөргөндөн кийин болду. Кармай берсе болот казаларын. Быйылкысындагы, былтыркысындагы кармай берсе болот. Аял затынын орозо кармоосунун өзгөчөлүктөрү жөнүндө айтып берсеңиз, кандай амалдарды кылуу керек? Аларга берилүүчү сооптор, убадалар боюнча. Эркек менен аял айырмасы жок. Кандай эле эркектер орозо тутат, аялдар деле орозо тутат. Албетте этек кири келип калса, алар кармабайт, Куран окубайт. Ошондой эле Алла таза учурунда Куран да окуйт, дуа да кылат, зикир да кылат. Таравих намазды окушат. Дагы айтып коеюн. Көп аялдар ушундай ойлошот экен. Таравих намаздар эркектер ушу мечитке барып окуйт, таравих тартканга кетти айылда. Таравих окуганга кетти. Аялдарчы үйдө ушактаганга калды. Жок. Алар дагы ибадат үчүн, аларга да кабыр, аларга да ахирет, аларга да бейиш тозок бар туган. Үйдө таравих намаз, куптан намазын 2 рекет сүннөтүн окугандан кийин, куптан намаз, анан 2 рекет сүннөт окугандан кийин 20 рекет таравих окуш керек. Жеке-жеке акырын. Энелерибиз кыйналса, отуруп эле окусун. Эч кандай, столго отуруп эле окусун, бирок окусун. Анан кийин бүтүрүп ачып. Макулбу? Аялдар ооруган учурда орозо кармабай калса, анан кийин аяктаганда кармаса окулган намаздарын окуу, Куранды окууга кылган ихсандары үчүн Рамазан айындагы эле соопту көбөйтүлгөндөй алышабы. Иншалла, ниетте Кудай кааласа. Эми бул үзүр Алла Тааладан берилген, табигый аял затына берилген үзүр. Болбосо кармайт эле. Алла Таалам иншалла берешен зат, берен десе аны эч ким кой деп айта албайт. Албетте дагы бир кошумча айтып коеюн. Ооз аштыра бергиле. Урматтуу энелер, урматтуу аялдар, ооз аштырсаңыздар эмне болот? Ошо орозо туткан киши канча сооп тапса, ошончо таба бересиз. 10 кишиге ооз аштырсаңыз, 10 орозо туткан соогун аласыз. Сиз кой эми азыр жалгыз элеңиз. Ана, бул жактан бул биринчиси, экинчиси күнөөлөр кечирилет, үчүнчүсү дозоктун отунан кутулат деген пайгамбарыбыз. Мен ислам дини университетине тапшырып окуп, илим алып, ислам динин элге жеткирип өмүр сүргүм келет. Бирок ата-энем каршы чыкса кандай кылышым керек? Ислам дини менен жашап, ислам динин көптөгөн элге жеткиргим кызматым келет. Алла Таалам разы болсун, машаалла. Ислам дининдеги илим 2 түргө бөлүнөт тугандар. Фарзы айн, фарзы кифая деп коет. Мисалы фарзы айн ар бир мусулманга, эркекке, аялга фарыз. Бул жерде ата-эненин, күйөөсүнүн, аялынын уруксаты деген, баласынын уруксаты деген жүрбөйт. Бул сөзсүз, мисалы намаздын илими, намаз окуш керек, мисалы таухид, Алла Тааланын жалгыздыгы, иман, макулбу? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кийим, Кур'ан жана башка илим фарзы болардычы, мисалы. Ошондой эле мына орозонун илими, аялдарга өзүнө тиешелүү илимдер, буларды. Анан кийин калган фарзы кифаяда кененирээк, тереңирээк илим алам десе, аны сөзсүз ата-эненин уруксаты менен, ата-эненин патасы менен көндүрсө болот. Азыр арам нерселерге ата-энесин көндүрүп атышат балдар. Кызмат кылып, пата кылып, ушундай адептүү дуа кылып жөн эле көндүрсө болот. Жаштык кылып көп күнөө кылдым, зына кылдым. Эми үйлөнгөндө бир турмуш көргөн келинге үйлөндүм. Үйдөгүлөр каршы болуп жүрдү, ата-энем каршы болуп жүрдү. Ата-энемди нааразы кылдым деп өкүнүп жүрөм. Кандай кылсам эми дейт. Аллаху акбар. Жакшы, сизге өкүнүч эртерээк келиптир. Өлүмгелерден мурда өкүнүч келгени жакшы да. Өкүнүч келерден мурда өлүм келип калса, бул чатак да. Ошон үчүн иншалла Кудай кааласа, кайгырбаңыз өтө. Тоба кылыңыз чын жүрөктөн. 2 көз жаш Алла Таала үчүн. Кудай кааласа ошо тобанын шарты бар. Ушул жаман жүргөнүңүзгө жиркенип, ошо жаман иштерди таштап,
келечекте экинчи кайталабайм я Алла деп Аллага убада берип, Алладан жардам сурап, анан Кудай кааласа ата энеңизге ат души мындай жүрөктөн кызмат кылыңыз барып. Путу колун жууп, чайын, тамагын жасап берип, төшөгүн салып берип, путу колуна, башына массаж жасап, дагы кандай кажети бар, көңүлүн көтөрүп, тамак, продукт алып бериңиз. Үйдөгү иштердин баардыгын, кирди дагы өзүңүз жууңуз, идиш аякты дагы үйдү жууңуз, үйдү дагы өзүңүз шыпырыңыз, баардыгын Кудай кааласа эне, ата жүрөктөрү жөнүндө жиип кетет. Анан Кудай кааласа калгандары алып кете бересиз. Макулбу?